Бекназар мырза. Айтсаңыз, негізінен бұл жерде мына жоғарыда коллегаларымыз айтты, түшінікті болды. Тура концепциясы. Сіздер бұл фондты болғаны бая жолғы ғана іштетет екенсіздер, тура. Қалған баяғы бұлақтар кеткен 9 тармақ бар еледі отас, ошоның 7-ні алып салып отабыз дейсіз. Республикадан қаржылансын, бе? Мен бұл жерде тактоо иретинде ғанында ең тура. Мына фонд бүгінгі күнде қанша бұл фондтың қанша қаржы бұлағы бар? Фондқа қайсы жақтардан түшөт? Бекмырза Аскарбаевич, бүгінгі күнде фондтың 17 қаржы бұлағы бар. Анын içinden 10 қаржы бұлағы іштеп келатат. Акыркы 17-ci қаржы бұлағы январь артынан киргизилди. Өзүңүздөр билесиздер, салыктык эмес керешелер кодексине өзгөртүү киргизип, күйүүчү майларга болгон 1 сом деп киргиздик. Анын дагы бүгүнкү күндө администрированиясы биздин өзүбүздүн жол фонду тарабынан жүргүзүп келатат. 20 февралга карата ошол бир эле источниктен 172 миллион акча каражаты түштү. Жалпысынан ала турган болсок 20 февралга карата жол фондунун бардык источниктерине биригип 942 миллион акча түштү. Анын içinden 938 миллион акча каражатын Дор фонддун өзүнүн шотунда которулуп берилди. 646 миллион сомун боюнча биз жол тармагына каржылоо жүргүздүк. Бүгүнкү күндө 246 миллион сом остаткада турат запас болуп. Рахмат, Бекназар мырза, мага мындай кыскача эле жооп берсеңиз. Значит, бүгүнкү күндө сиздерде 17 каржы булагы бар экен, фондко түшө турган, туурабы? Ошонун бүгүнкү күндө 7 түшпөйт, бирок 10-унан бүгүнкү күндө каржы түшүп турат, туурабы? Буга чейин өзүңүз белгилегендей, фонддон бир эле баягы жолго иштелбей, башка өзүңүздөрдүн дагы иш-чараларга иштелип жүргөн да. Демек азыр мына Кудай буйрса мына долбоор ишке алып, мыйзам кабыл алынса, болгон жолго гана иштетилет деп атасыз. Ошондо жылдага караганда өзүңүздөрдө анализ барбы? Канча километрге же болбосо канча чакырымга узак жол жасалат? Так, жалпы кирешелер жөнүндө биринчи общий маалымат берип кетейин. Былтыр 22-3 жылы жол фонду толук кандуу ишке кирген, 23 жылы эле 4 миллиард 557 миллион каражат түшкөн. Былтыркы 24 жылы 5 миллиард 846 миллион акча түшкөн. Ал эми 25 жылга биз где-то 7,5-8 миллиарддын тегерегинде каржы чогулат деп биз азыр ошонун үстүндө иш алып баратабыз. Бул каражатка бизде жылында жол чарба департаменти мамлекеттик заказчы тарабынан титулдук тизме түзүлөт. Ошол титулдук тизменин ичине бардык иш-чаралар киргизилип, анан жылдын аягына чейин ошол аткарылат. Жол фонду только каржылоо функциясы менен каржылап гана берет да бул иш-чаранын баарын. Быйылкы жылкыга ошол титулдук тизмеден 227 километр асфальт каралды. Андан кийин учурдагы оңдоо иштери бар, көпүрөлөрдү куруу иштери бар. Ал титулдук тизмеде көрсөтүлгөн. Мындай толук жооп берип койсоңуз, былтырга салыштырмалуу, эгер Кудай буйрса, бай өзүңүз айткандай, каржы бүт бар фонддор жол тармагына болсо, канча чакырымга узак жол жасалат? Былтырга салыштырмалуу. Себеби башка өзүңүз айтып атпайсызбы? 9 мындай каржылайт элек 9 тармак, ошонун экөөнү гана калтырып атабыз деп атасыз. Демек бул жолго гана битум, шагыл жана башка жолго керектүү гана нерселерге турабы? Ошол нерсеге гана, там жол шаймандарына керектүү мүмкүн айтат. Ошол эле нерселерге колдоносуздар. Анан ошо башкасын ошо экономдогондо ошо дагы канча чакырымга узак болушу мүмкүн? Анализиңиздер барбы? Ошону гана сурап жатам да. Если эконом жагын алып келе турган болсок, бир азыркы биз алып салып аткан илимий изилдөө, кадрларды даярдоо буга деле негизинен көп каражат деле талап кылынбайт. Но тем не менее биз бул жерде кандайдыр бир тобокелчиликтер болбосун деп деле так эле алып салалы деп атабыз да. Ушундай иш-чаралар болбосун. Демек бул жерде чоң деле баягы каржы жок экен, ортодо. Чоң деле каржы жок. Анан дагы бир да мына азыр айтып атпайсызбы? Бир гана баягы биз бекитип берген не баягы
бензинге кошулган акчаны айтып өттүңүз да. Андан сырткары мисалы үчүн сиздерде бүгүнкү күндө посттор бар, алар дагы түз фондко түшөт да, Фондко түшөт. каржысы. Андан сырткары жолдун четиндеги баягы жерлерди ижарага сиздер бересиздерби же ар бир аймак, региондор өздөрү береби? Ал кайсы жака түшөт? Жалпысынан алганда бүгүнкү күндө жолдордун ээси болуп, балансодержатель болуп, жол чарба департаментине бекитилген. Сиздерге карайт. Жол чарба министрликтин алдындагы жол чарба департаменти мамлекеттик ишканасында ошол жолдун боюндагы баягы инфраструктура деп коелук, алардын баардыгына бүгүнкү күндө жол чарба департамент тарабынан уруксат берилет. Эгерде жол чарба департаменти макулдук берген болсо, анын өзүнүн тарифтери бекитилген, ошолго ылайык жол фондуна ошол алып аткан тарап төлөөгө тийиштүү. Мындай кыска эле айтып койсоңуз, ошол бүт баар жак каржылар мына фондко түшөбү? Фондко түшөт. Ошол жанагы 16-17 пункт дегендин ичинде бирөөсү ошол болот. Демек, ошол мына өзүңүз айттыңыз, бүт баарын айтып берип атасыз. Ушул нерселерди дагы кошумча каржы булагы деп атпайсызбы? Ошолорго значит кызыктар болуш керек экен да. Аларды дагы ошо көзөмөлгө алып, мына жөн тургандан көрөк бүгүнкү күндө эгер ошол жер туура мыйзамга туура келсе, ошол жол четиндегилерди баягы ижарага берип, анан албетте тарифин өзүңүздөрдүн ички баягы мыйзамыңыздар болсо керек, жол жобосу ошого салыштырып. Ошону айтайын дегеним, бул жерде баягы ички жолдорду дагы жылда туура Кудайга шүгүр мурунку жылдарга салыштырмалуу жылдан жылга жолго аябай көңүл бурулуп атат. Бизге деле рахмат гана айтылып атат. Ошол анан негизинен концепциясын колдойм. Ийгилик,